Террористтер жок кылынганына карабай, коомчулукта кооптонгондор азайган жок. Себеби Сирия менен Иракка авиа сокку урула баштаган соң, андагы согушкерлер Борбор Азия өлкөлөрүнө өтүп кетүүгө аракеттене башташы мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Интернет булактарынан экстремисттик уюмдар тууралуу кеңири маалымат алып, бул жактан өз алдынча топ түзүү мүмкүнчүлүгү да бар дешет эксперттер. Экстремисттик уюмдун мүчөлөрү абак жайларында да үгүттөө иштерин жүргүзүүгө жетишип жатканын акыркы окуялар көрсөттү. Абактан качкан 9 кылмышкердин бири Алтынбек Итибаев Жайшул Магзи уюмуна түрмөдө мөөнөтүн өтөп жаткан мезгилде ооп кеткен. Значит, Итибаева. Мисалы Итибаевди колго түшүрүүдөгү акыркы фактын алалы. Ал жөнөкөй эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон. Ал эми камакка алынгандан кийин тергөө абагына түшкөн соң Жайшул Магзи уюмуна азгырылып кетти. Мындай мисалдар бизде толтура. Хизбут Тахрир экстремисттик уюму түзөтүү мекемелерине келген соң башка кылмыштуу топтор менен тил табышып кеткен фактылар дагы бар. Ал эми абактан чыккан соң жарандарга кол салып, уруулукка барган учурлар катталган. Соңку текшерүүлөрдө эле колонияларда экстремисттик маанайдагы китептер табылган 4 учур катталган. Мындан улам радикалдык идеяларды жайылтууга аракеттенгендерди башка кылмышкерлерден бөлүү аракеттери көрүлө баштады. Номер 50 жана номер 1 тергөө абактарындагы 100гө чукул өзгөчө кооптуу кылмышкерлер 19 абакка которула турган болууда. Бул ноябрь айында ишке ашат деп убада кылды жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү. Андан тышкары жаза өтөө жайларында дин кызматкерлери тарабынан атайын дабааттар өткөрүлүп, дин тууралуу маалыматтар бериле баштаганы айтылууда. Бирок бул аракеттер өтө кечигип башталды дейт Кадыр Маликов. Радикалдуу уюмдардын кооптуулугу тууралуу эскертүүлөр 2008 жылдан тартып айтыла баштаганына карабай, тиешелүү жетекчилер эч кандай чара көрүшкөн эмес. Вот сегодня петух клюнул. Сейчас мы начинаем быстро это хотим решить. Болору болуп боёго кангандан кийин батыраак чечек алалы деп чуркап жатабыз. Бизде кооптуу жагдай жаралган буга чейин 2008 жылдан тартып эле айтып келе жатабыз. Ал боштукту радикалдык уюмдун өкүлдөрү толтуруп жатышат. Азыр Ханафи Маскабы тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат дейбиз. Ага азыр кеч болуп калды. Бизде конкреттүү позиция болушу керек. Азыр жалпы эл колдоого алып жаткан өлүм жазасын киргизишибиз керек. Албетте алгач реформа жүргүзүп алуу зарыл. Кээ бирөөлөр атайлап же кокусунан өлүм жазасына кетип калбаш үчүн. Соңку окуяга күбө болгондор бейгүнөө адамдардын өмүрү кыйылып, алас келгенсип эки жоокеринен ажыраган милициянын аракетин сынга алып жатышат. Ошол операция өткөзүлгөнгө чейин оперативдик ыкчам мындайча айтканда кызматкерлер ошол курал барбы, жокпу, кайдан келди, ким менен мындайча айтканда байланышта деген маалыматтарды спецназын балдарына алдын ала бере ала турган мүмкүнчүлүктөр болсо, анда жанагындай көрүнүштөр болбойт эле, анда эч ким каза болбойт эле. Тилекке каршы аларда дагы информация жок. Булар дагы баягы поголовно мындайча айтканда үйдүмө-үй кыдырып, текшерип жүрүп, ошондой кокустуктан ошондой немеге душар болуп калды да. Ал эми мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жетекчилигин жөн гана кызматтан алып тим болбой, кооптуу кылмышкерлердин качып кетишине жол бергени үчүн жоопкерчиликке тартуу керек болчу деген пикирлер да жок эмес. Булар иликтейт. Түрмөдөн эмне үчүн качты? Ким себеп болду? Ким жардам берди? Эмне үчүн качканга мүмкүнчүлүк түзүлдү? Эмне үчүн контролдук болгон жок ГСИНдин жетекчисинин атынан? Эмне үчүн колониянын начальниги контролдогон жок? Дежурныйлар эмне кылып аткан? Жанагы МВДнын спецназы эмне кылган? Туура пландаштырдыбы? Жанагындай эскертүүлөрдү айттыбы? Аларды жанагы кол көтөрүп чыкканга көндүрдүбү? Алар болбой калды, убакыт күтүп турганан жанагындай курал колдондубу? Ушунун баарын Генералдык прокуратура текшерип турганан мен ойлойм жыйынтыгын чыгарып коомчулукка деле силерге деле силер аркылуу коомчулукка жеткирет болуш керек. Ал эми экстремисттик идеялардын жайылуусун токтотуу үчүн кечиктирилгис аракеттер көрүлүүгө тийиш дешет эксперттер. Жаза аткаруу кызматын бекемдеп, реформалоо үчүн ири каражат талап кылынары айтылууда. Эң ириде жарандарыбыз азгырыкка оңой алдырбаш үчүн идеологиялык концепция иштелип чыгуусу керек деген пикирлер айтылды. Мээрим Ташыбекова, Асхат Ибраимов, НТС.